кызматкерлери, бул жерде отурган кыздар, администратор ушинтип койду го дейт. Все по 50 сомов дейт. Жалал Абад шаарындагы Мухаммед дүкөнүндө мөөнөт өтүп кеткен азыктар арзан баада сатылып жаткан. Бул тууралуу социалдык тармакта видео тарап талкуу жаратты. Арзандатылып сатылган азыктардын мөөнөтү дээрлик 5 ай мурун бүткөн. Бирок бул жагдайдан дүкөндүн администратору кабары жок экенин жүйө келтирип, толук түшүндүрмө бере алган жок. Мен больничныйда жүргөндө 1 жумадан бери. Менин ордумда эч ким жок. Өткөндө сүрөткө тартып жибергенде 1 жумабы ошондой болгон экен да, срок. Кыздарга айткан карап алып койгула деп. Тасманын автору Уулкан Кожоева мөөнөт өтүп кеткен азыктардын сатылып жатканына экинчи жолу күбө болгон. Ал ишкерлерди колдоо максатында берилген артыкчылык кээ бир учурда калктын саламаттыгына кайдыгерликти жаратууда дейт. Жалал Абад шаарында азык-түлүк коопсуздугу толук кандуу сакталып атат деп айтканга такыр болбойт да. Себеби ишкерликти өнүктүрүүгө багытталган бир топ мыйзамдарга чектөө киргизилиши же ошол текшерүүлөргө киргизилген чектөөлөр айрым учурларда ишкерлердин өз ишине болгон кыянаттык мамилесине жол ачып коет да. Мына азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, азык-түлүк мөөнөтү өткөн азык-түлүктү коркпой, үркпөй эле арзан баада сатып атат. Дүкөн Санепид көзөмөл борборунан азык-түлүктү сактоого байланыштуу тийиштүү корутундууну алган эмес. Ошондой эле мында санитардык нормалар сакталбаганын адистер айтышат. Ошентсе дагы акыркы жагдай боюнча Санепид көзөмөл кызматы эч кандай реакция жасай албайт. Себеби мыйзам буга жол бербейт. Санепид көзөмөл борборуна кардарлар арызданса гана текшерүүгө алып, айып пул салат. Ал эми социалдык тармактагы видеодагы арыз катары каралып, уруксат алууга негиз боло алат. Жана соцсеттерге ушундай чыккан болсо, ошол негизинде биз жана видео эле фото эме алып туруп чыккан болсо, ушул негизинде негиз кылып биз алабыз уруксатты. Биз жана ошо мен экономикадан уруксат алабыз, ал уруксат бергенден кийин анан биз ушу текшерип алабыз. Биз буларга эгерде текшерип келгенде биз буларга 7,5 акча салабыз. Эгерде жана сатып аткан болсо 13,5 миң салабыз. Эгерде биз дагы сурап берип кетебиз бирок 2 күн ичинде буну утилизация кылып жок кыл. Эмен товарды 2 күндөн келсек, дагы сатып аткан болсо, анда биз 23 миң сомго чейин штраф салабыз. Биздин иш-чара ошо менен гана чектелет да. Жергиликтүү бийлик прокуратуранын уруксаты менен гана комиссия түзүп текшере алат. Бул жагдай боюнча мэрия шаардык прокуратурага билдирген. Эми уруксат берилип калса, шаардагы мындан башка дүкөндөр дагы текшерилерине ишендиришет. Азыр өзүңүздөр билесиздер, ишкерлерди колдоо боюнча дагы тиешелүү жарлыктар, мыйзамдар бар. Ошолордун негизинде биз ар бир текшерүүнү жеке ишкерлердикин прокуратура органдары менен обязательно сөз түрдө макулдашуу менен жүргүзөбүз. Бирок биз бүгүн эле барып түздөн-түз ушул арыздануу же прокуратуранын уруксаты жок барып түз текшерүүгө кичине тоскоолдуктар бар да. Жалал Абад шаарында жыл башынан бери азык-түлүк коопсуздугун сактабаган учурлар катталып, Санепид көзөмөл борбору 104 кишиге айып пул салган. Адистер мөөнөт өтүп кеткен азыктар адамдын организмине олуттуу зыян келтирерин айтышат. Эске салсак, быйыл Жалал Абадда тез бузулуучу азык-түлүктөрдөн массалык уулануу катталган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.